Ассаламу алейкум достор, сиздер менен Ылдам Ковар YouTube каналы жана Шифу Дубай командасы. Бул видео башынан баягы эмне видео дегендерге запчасть реклама, анан запчасть баягы издеп жүргөн биздин подписчиктерге, биздин досторго арналат. Мына караңыздар. Основной баягы биздин элдик унаа Camry 50-ка, Camry 70-ка, еще RAV4 бар бул жердечи. Camry XLE караңыздар, дискалар комплект. Бул урулган машиналардан эмес, японец машиналардыкы. И мына XSE, SE, XSE ушундай дискалар жүрөт, билесиздер. Анан эми бул видео баягы машина сүзүп, издеп жүргөндөргө эмес, обычный машина обслуживать эткендерге да арналат. Мына караңыздар. Эми Camry'лерде эле бир 100, 200, 300, даже 500 миң километр жүрүп койгондорду айдап жүрсөңүздөр керек. Караңыздар. Подушкалар, коробка подушка, мотор подушка, мына караңыздар. Бүт привознойлор Япониядан булар. Арзан баада жакшылар, мына караңыздар. Даже трещиналары жок. Масляной подушкалар билесиздер, Фара десеңиздер түрү мына XSE, SE, LE, американец, японец бүт бар. Андан тышкары баягы мына рычагтар. Мына состояниясын караңыздар, мына. Таптаза ойдон, трещиналары жок. Баягы арзан баада ходовка жасаткандарга ушундайларды мен сунуштайм. Алып туруп контейнерге салып коесуздар. Бир айдын ичинде Кыргызстанга барат. Саластар, машина заводской болот. Баягы китайский, баягы ходовой жасап алып, жесткий болуп атат, же мындай болуп атат дегендер ушуга жакшылап көңүл буруңуздар. Далее. Андан сырткары, эми баягы развалдан же баягы машинаңыз ДТП болуп, кулактар керек болсо, мына түрү бар. Передний кулак, задний кулак, тормозной суппорттор. Мына основной болезнь баягы эмелерди, Camry'лердики. Азыр уже кышында мыналар башталат. Көргөзүп коеюн. Мыналар. Электромоторчик, ручной тормоздуку. Ушулар заклинить этип, катып калып, иштебей калып, ушундайлар болушу мүмкүн. Буларды обязательно текшерип беребиз. Плюс-минус аккумуляторго сайсаң уже мол иштеп, көргөзүп, полный текшерип салабыз. Андан тышкары передний, задний усилительдер, Camry 70-50-ликтердики караңыздар. И мотор коробка живой, баягы минимальный пробег менен Япониядан дегендерге мына мотор коробкаларда наличие бар. 50-й, 70-й Camry. Анан көбүнчө машина сүзүлгөндө комплект алып кел дейт. Мындай комплект дегенде амортизатор, рычаг, саппорт, тормозной суппорттор менен кошо. И болезнь Toyota эми өлбөгөн машиналардын өлө турган детальдары өзү мыналар, расходниктер. Андан сырткары ступичный подшипниктер, передний, задний, ABS менен морковка деп мыналарды билесиздер. Андан сырткары airbag, бут, руль, мына рульдун airbagтери мерде караңыздар мына. Булар только оптом салат, ошондуктан баалары өтө арзан. Мына привозной airbagтер. Андан сырткары мына задний стоп. 50-ны любительдери сразу байкасаңыздар керек. Андан сырткары мына үстүдө 50-й гибрид и 50-й бензин турат. Эми основной баягы тяжелый жагына келдик. Эмне дегенде мына радиаторлар, кондиционерлер толуп иштебей калса, же радиаторду алмаштырайын деп чечсеңиздер, баягы тешик болуп, мына оригинал Toyota мына бүт көрүп алыңыздар, дубликат эмес, оригинал. Комплект аласыздар, өтө арзан түшөт. Булардын пробегтери Япониядан максимум эми чынын айтканда бир 50, 60, даже бир 100 миң километрге чейин жүрүп келет булар. Андан сырткары болезнь. Мога чыгып көргөзүп коеюн. Мына Toyota'нын болезни билесиздер, мына пускной коллекторлордун ичинде баягы эмелери бар, заслонкалары. Тырыктап калып, чек жанып, троит этип, ошондой темалары бар. Анан баягы перфекционист, щепетильный баягы биздин байкелерге. Мынандай баягы кармашигиңиздер бар, баягы монетница, ключ салган. Билесиздер, могул жерлери сынып калат дагы, же мыналары жоголуп кетет. Ушундай издесеңиздер, мына караңыздар. Түр светтер бар. Бежевый десеңиздер бежевый, черный десеңиздер черный. Анан мелочевка деп кое берели. Баягы багаждагы накладкалар. Стопко чейин, стоптон кийинки, стоптун крышкалары, мондай крышка издеген, мен оюмча биздин подписчиктерден бир жок дегенде жүзү бар. Бул кайсы жер? Задний стоп бар го, мерде азыр машина бар экен. Задний стоп менен багаждыкка чейин мерде эки креплениядан жаап турган, мындай красивый кылып турган ушул накладкалар. Андан сырткары радиатордун направляшкалары. Мына түрү бар. Алдына билесиздер, мондай тагылат. Алдына баягы воздушный потокту туура колдонуш үчүн ушулар жаап турат. Анан
Могулар уже убактысы келип бузулуп баштады, айрылып баштады билбейм. Бирок керек болсо мына воздушный гофралар булар дагы бар. Анан эмеден подрамниктер, передний, задний подрамниктер караңыздар 5тен 6дан турат. Булар урулган машиналар эмес, тазалар. Арасынан эле полный текшерип кандай десеңиз ушундай кылып салып беребиз. И мына жерде караңыздар. Гранаттар, передний, правый, левый. Бул жерде бир минус бар, только комплект сатылат, привод. Гранаттар отдельно сатылбайт. Анан баягы порог жоготуп бердим, подсвет, порог таап бер дегендерге. SE, LE, XSE bir штук порог десеңиздер, мына подсвет, серебро, мокросвет түрү дагы бар. И баягы көп байкелер бизге Toyota'нын жалабасы мынал. Мындан карагыла. Мол запчасти баягы сүзүлүп келет машина. Сынып калганда Тайвань салып коюшат. Тайвань салганда машина титиреп, баягындай не то иштейт деп мастерлер бизге көп чалып атат. Мастер эмес, өзү айдап жүргөн айдоочулар. И мо датчиктери менен оригинал. Ушул бойдон алып беребиз. Алып барып саласыздар, оригинал полный. Мери коюп коелу муну. И далее мелочевкага кеттик. Салонный пластиктер, мына караңыздар. Комплект таптаза, мына жакындатып көргөзүп кой. Машиналар ушундай келип ушул жерден союлат, ошондуктан таза, чийиги жок, ушул жерден алып салып жиберебиз. Эми мына крыша, мына XLE Camry'nin крышасы шоколад цвет. Панорама менен, панорамасы отдельно, үстүндө крыша десеңиздер. Эми эч кимге баягы каалабайбыз, бирок если машинаңыз жабыркап калса, баягы ДТП болуп, ушул запчасттарды заказ берсеңиздер болот. Контейнер менен, самолет менен полный доставка бар. Далее дагы бир сыйра көргөзүп кетели, мына бамперлер, караңыздар. Мына XLE бампер. Бул мына могу жери сынык экен. Бирок мына жерде мына бүтүндөрү тизилип турат. Тандап, подсвет болсо, подсветтагы таап бергенге аракет кылабыз. Анан баягы салондо жоголуп кеткен мондай же машиналарды жасайм десеңиздер, мына караңыздар. Мунун даже пленкасы сыйрылды экен, көрдүңүздөрбү? Ушундай запчасттар дагы келет бу жерден. Машина толук союлган үчүн бүт запчасттар бар. Муна окшогон накладкалар. Көп Camry'де мындай Camry деген жазуусу жок болот. Ошондуктан ушундай накладка берсеңиздер болот. Өзү Camry'лерде заводской примерно мондай накладка турат. Бирок мен машинам баягы өтө жакшы көрөм, мындай накладка таап бер десеңиздер, ушулардан да таап салып беребиз. Анан жанагы предохранительдин крышкалары көрдүңүздөрбү? Жап-жаңы запечатанный келет булар. Сындырып алсаңыздар, жоготуп алсаңыздар, ушулардан заказ берсеңиздер болот. Андан сырткары коробканын дагы мына эмне деп коет? Поддон бу же коробканын бу крышкасы передний. Булар дагы наличий бар. Буларды дагы салып жиберебиз. Эми керек болсо сурай бериңиздер. Любой Camry толугу менен баягы бир болтторуна чейин, мотор коробкасына чейин ушул жерден таап беребиз. Бул жердин бир чоң плюсу, булар өздөрү алып келет, анан оптом сатат основном. Жана эле бир бияктан мына оманский арабтар келип, могу радиаторлордон 5тен эле жыйып алып кетишти. Ал жакта менин оюмча запчасть кымбатыраак окшойт. Бул жактан алып барып сатышат экен аларчы. Мына үстүндө көргөзүп койсоң, бүт майда чүйдө ABS сенсор. Мына сигналдар оригинальный, мына заводскойлор. Андан тышкары мына JBL мондай акустика дополнительный кошом десеңиздер, баягы меломандар, музыка сүйүүчүлөрүнө. Буларды отдельно кошуп койсо болот. Андан сырткары полный баягы компьютер, мотор, мына рулевой наконечниктер текшерип, эми состоянияларын полный текшерип салып жиберебиз. Эми бул нерселерди өзү жаңы салыш керек, бирок оригинал бушуну издеп аткан болсоңуздар жазыңыздар. Андан сырткары мына гибрид Camry'лердин мына нерсесин көбү издеп жүрсө керек. Активный жалюзи, машина баягы муздагында жаап, ысыгында ачкан баягы системалары. Задний вид зеркалалар, рулеткалар, рулетка эмне деп коет, датчик угла поворота деп ошолорду айтат. Бүт запчасть керек болсо, биздин WhatsApp номерге жазыңыздар. Бизде бул жерде менен башка дагы команда бар. Тез арада запчасттарды таап, сиздерге мындай айтканда качественный подбор кылып, упаковканы кылып, самолет менен примерно бир $8 кетет доставка, 3 күндөн 5 күнгө чейин жетет. Каждый четверг отправка. Четвергке успеть этип калсаңыздар, воскресенье 3 күндө аласыздар. Анан
контейнер менен $2 1 килограммга бир эми мотор мындай ходовой частьтарды в основном контейнер менен салабыз. Анан мына задний рычагтар караңыздар, мына задний рычагтар. Не деп коет буларды? Ушул рычагтардагы полный салып беребиз. Биздин офисти билесиздер. Телефон менен кайрылсаңыздар болот, бирок Бишкек шаарында Горький 208А биздин офис бар, офиске да кайрылсаңыздар болот. Запчасть жана автотетик, автоунаа, спецтехника, любой мындай айтканда техника тууралуу запросуңуздар болсо, кайрыла бериңиздер. Шифу Дубай командасы. Достор, бир гана 50-ка жана 70-ка камер эмес, бул жерде караңыздар. 30-ка, 40-ка, 40-канын еще түрү бар. 50-ка дорез, 50-ка рестайлинг дагы. Мына көргөзүп мына үстүдө кара. 50-ка SE, LE бар экен, 45-калар бар экен, SE түрү. How are you, bro? Мына караңыздар, 40-ка камериге менин оюмча могу жерден подсвет таап берсек болот экен. Ак, серебро. Бир аз чийиктери бар, бирок баягы ордуна сразу салганга силерге идеальный вариант экен. Андан тышкары могу жерде Хондалар да турат. Мына ушул жер в основном Toyota да. Мына могу жерде менин оюмча бир канча 40 Toyota 40-канын мордасы турат. Любой запчасть керек болсо, мына Honda Civic FD кузов беле булар да бар экен. Бул жерден в основном эски машиналар неге мындай ноускат менен турат? Мунун майда бир запчастын алган Кыргызстанга не деп коет? Невыгодно. Бул запчастьты алат. Бул жактан биздин услугабыз бар. Биз деле бесплатно муну алып келип салып бере албайбыз. Доставкасы бар. Элестетиң, лучше мына ноускатты алсаңыз деле биздин услуга ошондой, мындай айткандачы, процентный соотношение. И могу бир туманканы алсаңыз деле ошондой. Ошого ноускатты аласыз, арзан. Кыргызстанга апарасыз, өзүңүзгө саласыз дагы, кереги жок запчасттарды Лалафого саласыз. Андан тышкары ноускат алганда силерге эмне болот? Мына ноускат деген өзү кара. Комплект морда, радиатор экрандары менен, крылолору и капот кошулуп берилет. Бирок арзан алам десеңиздер, только ушул жагын алсаңыз болот. Бирок машиналар в основном Жапон, Япония өлкөсүнөн келгендиктен кара. Мына состояниясын көргөзүп кой мына. Бул эми тазаланган эмес. Мына иштери кир бойдон мына турат сырттарычы, бирок таза. Япония менен ушу Кореяда билбейм, кандай мындай баягындай чоңойгуча эле таяк менен чапкылап мындай кыл, анандай кыл деп үйрөтөбү же өзүнүн ар жагынан ошондойбу? Бирок японский запчасть алганда ондон бир машина мисалы мындай кир, мындай фаралары баягындай саргарып чыккан болсо, башка өлкөлөрдөн процентный соотношение өтө башка. Ошондуктан запчастьты биздеги уже алып жүргөн баягы Кыргызстандагылар да көбүнчө японский издешет. Анан мына Honda үлгүсүнө мына фара издегендер. Мына аккордтор билесиздер, өтө көп биздечи. Мына обычный комплектация, SE Special Edition. Бул болсо Touring. Touring бул еще гибрид экен. Гибрид деген мына могул жери көк болот в основном. Андан сырткары Honda'нын түрү бар экен могул жерде. Мына бир көрүп алыңыздар. Фаралар керек болсо аккордко жазыңыздар. Бир штукпу, экөөбү, ноускатпы, любойун бияктан салып көрөбүз. Мына фара эмненики экенин мен деле билбейм, бирок состояниясы жакшы экен. Ноускат болуп турса мен айтмакмын точно кандай экен. Бирок аккордту мен точно билем, өзүм аккордтун түрүн айдагам. Мына аккорд мына обычный туринг, жанагы гибрид болчу. Андан сырткары мерге кирип көргөзүп кой. Бул бая уже профессионалдар. Мына запчастьты кара койгонун. Каждый деталь өзүнүн местасында. Дроссельный заслонка. Мо стартерлер Хондa'ныкы бир аз капризнийраак билесиздер. Потому что бесщеточный деп мындай стартер салып коюшат мына. Мына стартер кимин иши түшкөн ушу стартерге. Бул щеткасы, механизм, бендекси ичинде. Бир аз эмерак муну алып туруп эле сразу алмаштырат. Мына стартер болсо бул уже классика. Неге десеңиздер, бендекс бузулуп калса бендекс алмашат, щетка болсо щетка алмашат. Бирок мындай стырлар дагы бар. И основной кондиционер мына Хондалар. Мына көрүңүздөр. Түрү бар. Мунун эки фирма жүрөт в основном. Не деп коет? Mitsuba, анан Denso, ушундай эки фирма бар. Кандай фирма десеңиздер ошонусун салып беребиз. ABS блоктор Honda-ныкын подбор кылганда бир аз эмерак кылыңыздар.
мынол номерин обязательно жөнөтүңүздөр. Жок болсо уже таап бере албайбыз. Или баягы компьютерден текшериш керек кандай экенин. Ушул номердин бир тамгасы туура эмес болуп калса, бүттү, бул түшпөйт. Андан тышкары спидометрлер, баягы көбүнүкү светтер өчүп калганда, же километражы көрүнбөй калганда мына заказ берсеңиздер болот. Же тюнинг, усовершенствование кылганда ушу эмелерин алмаштырышат. Баягы рестайлингдикин же комплектациясы жакшыныкын салса болот экен. Мен да салып жүргөм, ошондуктан силерге айтып атам. Рулевой рейкалар, электрорейкалар билесиздер, көбүнчө алмашылат. Мунун состояниясын көрүңүздөр. Мына Шова деген в основном ушу рейка ходовой часть жасашат. Обычно Хондалардыкын Шова жасайт, электрорейкалар керек болсо тоже кайрыла бересиздер. Андан сырткары мен бир аз эме экен. Бензин насос комплект оригинал керек дегендер. Мына Денса. Мына эмеси менен, сим карттары менен полный. Далее. Мына мунулардын билбейм, мунун оригиналы барбы, жокпу, айтып койгулачы мына. Шуну көп издейт. Баягы мотор чыкылдап калат го ремен. Ушул экөндө иш. Мына японский подшипник, даже кара, люфт чыкпайт экен мына. Люфт жок, еще бул дагы жүрөт. Андан сырткары ремендер түрү бар бу жерде дагы. Заказ бере бересиздер. Анан баягы аккордторго мен эме коем дегендерге, не деп койчу эле? Автозавод с ключа андай коем. Анан машина баягы эме 5 ключевой доступ менен ачылыш керек дегендерге мынандай ручка аласыздар. Ушул ручканы коюп туруп, эмеге связка кылсаңыздар, неле аты анау күчтүү эмеси. Баягы Пандора, анау мынау дегендер бар го, ошолорго. Ушундай ручка издесеңиздер да айтсаңыздар, ушул ручканы салып туруп, Пандораны кошосуздар, автозавод иштеп турат, машинаны отуруп туруп эле тормозду басып айдап кете турган болот. Баягы ключ салбай турган кылып жасап койсо болот Хондаларды. Далее. Мотор, коробка обязательно бул жерде бар. Андан сырткары ходовой частьтар дагы полный бар экен. Анан салондор кээде келет, кээде келбейт. Ошон үчүн точно реклама бере албайм. Келген салондорду булар ушундай сиденье кылып эле мерге колдонушат. Любой жерде ошондой. Бүгүнкү күндөн эми башка информация берет элек. Бирок убактыбыз бир аз тар болгондуктан силерге ушу көргөзүп коеюн дедик. Любой запчасть, бир эле Toyota, Honda эмес, мына жерде 70-калар. Любой запчасть заказ берсеңиздер, бул жактан наличие бар. Издеп таап балдар. Полный, качественно, кандай информация берсеңиздер, ошончо таап бул жактан упаковкаларын кылып Кыргызстанга жеткизип беребиз. Ассаламу алейкум, дагы бир жолу кезектеги биздин влогко чейин.